Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновага козголгон кылмыш иши боюнча соттук отурум уланды. Анын жүрүшүндө судья Ирина Воронцова процессти видео тасмага тартууга тыюу салды. Из зала судебного заседания, пожалуйста, выйдите из камеры. Письменным указанием. Нарушаем закон в данное время или не нарушаем? А где сказано, что за нарушение судебного? Объясните, Это ее только... если действительно нарушаем, За нарушение порядка. Аида Салянова судьядан видеого тартууга руксат сурап, өтүнүш менен кайрылды. Бирок ал өтүнүштү Ирина Воронцова канаттандырган жок. Мурунку соттук процесс ачык, массалык маалымат каражаттарынын катышуусунда өткөн эле. Бүгүн эмне үчүн видеого тартууга тыюу салынганы түшүнүксүз, деди депутат айым. Негизи биз башында эле видео тартылсын десек, тартылып аткан башында видео. Андан кийин видеону запрещать этип койду. Эч бир баягы обоснованиясы эле, анткени видео биринчи инстанция тартылып келгенде билесиздер да. Бирок бул инстанцияда ошондой запрет кылып койду да, эч кандай түшүнүксүз. Эмнеден коркуп атышат, видеого түшкөндүн баягы эмнеси фиксациялаларынан бизге белгисиз болуп атат да. Мен ойлойм, баягы күнүгө мыйзам бузулуп атат да, Ошонун баары видео аркылуу эл көрбөсүн деген эле аракет болуш керек деп ойлойм. Жактоочу Сания Ахмаметова сот процесси ачык өтүш керек экенин айтып, бирок иш боюнча толук таанышып бүтө электигинен соттун тасмага тыюу салганын түшүнбөгөндүгүн кошумчалады. Заседание открытое, но я только вчера вступила. Негизи соттук отурум ачык өтүш керек. Бирок мен документтер менен кечээ эле таанышканыма байланыштуу так жооп айта албайм. Буга чейин сот отурумунда видеого тартуу тууралуу өтүнүчтөр болгон же болбогонун билбейм. Я об этом ничего не могу. Соттук отурумга келген жарандар судьяга нааразычылыктарын билдиришип, соттон отурумдун ачык өтүүсүн суранышты. Если судья отказывает в съемках, Эгерде судья тасмага тартууга тыюу салса, демек алар соттук отурумдун ачык өтүшүн каалашпайт. Мындай көрүнүш элдин нааразычылыгын жаратат. Биз болгону сот процессин кандай өтүп жатканын көргүбүз келет. потому что всего лишь мы хотим, чтобы люди знали, как идет судебный процесс. Все. Тынч кетип турганбыз. Анда бизди тиги чоң залга өткөрүп атканда, анан кечөөдөн баштап эң калыстык келбей болбой калды бул сотто. Элдер чогулуп көрөлчү, мүмкүн биздин дугабы деп кичине көйөй баштасак, бизди алып келип маалый залга тыгып коюп атпайбы, 5-6 киши батырып. Жаңы дайындалган мамлекеттик жактоочу Сания Ахмаметова иш менен таанышууга судьядан убакыт сурады. Бирок сот аны канааттандырган жок. Буга Аида Салянова да нааразычылык билдирди. 12 томду бир күндө окуп чыгуу мүмкүн эмес экенин айтып, сотко ишенбейчүлүк көрсөттү. Биринчи процессте 7 том менен келген болсо, тергөө органдарынан 7 том менен келген болсо, бүгүн 12 том экен. Ошол 12 томго мага убакыт керек десе, 1-саат 3-кө чейин берди. Убакыт аны ар бир эле адам түшүнөт, ал өтө аз экен. Анан 1 сутка берди да, мына азыр сүйлөшүп атсам, мен кечөө тааныша алган жокмун дейт. Аны жөн эле барактап өтүшкө да кыйын дейт. 12 томду бир күн ичинде. Судья жактоочунун өтүнүчүн канааттандырып, Аида Саляновага жаңы адвокат дайындоого уруксат берилди. Татына Субанова, Азамат Чумаделов, Next TV күндүн темасы үчүн.